Қоңырат районында Наурыз улума халқылық байрамы мунасибети менен шөлкелместирилип атырган рухий агартуучулук илаждары жогору рухта давам этмекте. Міне ушундай байрам илаждарынын бири райондагы 48-саллы улума орта билим берүү мектебинде Наурузду улуглоо, инсанды улуглоо сүрени астында болуп өттү. Бул илажда азилий кадыратларыбыз, милли дастур һәм урп-адеттерибиз жана бир марте көрсөтүлдү. Байрам илажынын ачылуунда мектеп директору Хамидулла Кудайбергенов чыгып сөйлөп, мектеп окуучуларынын соңку убактарда эришип атырган жетишкендиктерине айрыкча токтоп өттү. Сондай-ак ол жыйналганларды Наурыз айямы һәм Хайыт байрамы менен кутлуктап, жас авлаттын тарбиясында міне ушундай милли рухтагы илаждардын орну шексиз экенин атап өттү. Илажда махаллий белсендилери, нуранилар һәм кең жемиятчилик вакилдери да катнашты. Олар осуп келаткан жас авлатка жакшы тилектер билдирип, элибиздин раважланууы, тынычтык, татуулук һәм абаданлык тымсалы болгон Наурыз байрамынын мазмун мааниси хакында да айтып өттү. Байрам илажы мектеп окуучулары тарапынан таярланган төрлүү сахналык көрүнүштөр, косуклар һәм милли аяк оюлар менен давам этти. Бүгүнкү Наурыз байрамы мектебимизде жогору рухта, жогору кайфиятта өткөрүлмөктө. Бул байрамда окуучуларыбыз өздөрүнүн милли кийимдери, милли үрп-адет дастурлары, улуг кадыриятларыбызды өз көрүнүшлөрүндө сәүлелендирмекте. Наурыз байрамы азелден ата-бабаларыбыздан калтырган жас авлатка үрп-адеттерибизди, кадыриятларыбыздын улуулугун көрсөтүүчү, келечек авлатка жеткизип берүүчү улуу милли байрам эсептелет. Dünyaya boylaşamız Taşmanları şaşaklı Şaşakı tolman uşaklı Окуучулардын аткаруындагы чыгууларда халкыбыздын бай мадений мирасы, кеңпейилдик дастурлары һәм миллетлер аралык татуулук идеялары көрсөтүп өтүлдү. Түрлүү миллет вакилдеринин милли аяк оюларынын көрсөтүлүшү илаждын мазмунун және деп айтып, элибизде хөкүм сүрүп атырган достук һәм татуулук орталыгын сәүлелендирди. Илаж чеңберинде милли кадыратларыбызды сәүлелендирүүчү көргөзмөлөр да шөлкөместирилди. Сондай-ак байрам илаждарында милли оюларыбыз да көрсөтүлүп, тас көтөрүү, аркан тартуу, ак терекпе көк терек сыяктуу халк оюлары аркылуу милли спорт һәм халык ауызеки дүрүтүүчүлүгүнө тан дастурлар амелий жактан көрсөтүлдү. Бул болсо илажга тек гана тамашабойлук эмес, ал тарбиялык рухта багышлады. Байрам илаждары районубуздун ар бир аймактарында давам этмекте. Юсуф Кадырбаев, ЭТВ телеканалы ушун Қоңырат районунан даярланды.